Салам достор, кош келдиңиздер менин каналыма. Мен бүгүн сиздерге кечке эле коркунучтуу окуяларды айтып бербей, кичине маанайыңыздарды көтөрүп, бир жакшы нерселерди айтып берейин дедим. Эгер билген болсоңуз, ушул адамдардын эле сүрөтүн кечке көрүп атасыз, анан сериалдарды түшүнбөйсүз да, башынан көрөйүн десеңиз ончо убакыт кетет. Мен сизге ошону кыска убакыттын ичинде айтканга аракет кылайын, бирок видеону баштаардан мурда мен жогото албоо үчүн мага каттала кетиңиз. Албетте видеом жакса мага лайкты басыңыз. Анан бир кружка чай, шириндиктерден алып отуруңуз. Видео узагыраак болуп калабы деп да ойлонуп жатам. Анда эмесе баштадык. Сөз башынан болсун. Калис Корхан деген бул турецкий сериалда главный ролдогу киши. Корхан деп булар фамилиялары менен эме болот го, билесиңер да, фамилиясы менен айтылат го. Авторитети бар, жакшы адам. Бунун өзүнүн жашында уже бизнеси бар. Ювелирный бизнес, андай шакек-макек, амулет ушулар чыгара турганчы. Анан өзүнүн бизнесин баласына берет, бирок ошол эле заматта баласына ишенбейчүлүк көргөзүп, Орхан деген баласыначы үстүнөн үстүртөн карап турат. Өзүнүн небереси бар, Ферит дегенчи. Бул кинонун эң негизги каармандары булар ушул адамдар да. Ферит Корхан аябай Америкада окуусун бүтүп келгенден кийин баягы эле жаман адатын калтырбай, гулять этип, ар кайсы жактарда жүрө берет. Кыздар менен ойноп, клубтарга барып, мындай кылыктар түгөнбөгөн артынан бул Ферит Корханды Халисага үйлөнтейин деп чечет. Анан үйлөнтөм дегенде өзүнүн мурда туулуп өскөн жери Газиантеп деген жеринен кызды алайын дейт. Анан өзүнүн келини болгон Ифакатты жиберет. Ал Ифакат болсо ал жака барып кыздарды тандайт. Ал Газиантепеда Казымбей деген адам бар. Казымбей деген ушул киши сүрөттөгү, анын өзүнүн тайэжеси, анан аялы болот Эсме деген. Кечирip коелу, тайэжесинин атын унутуп калдым. Айтор тайэжеси, анан аялы болот. Анан эки кызы бар болот, Сунна жана Сейран деген. Бирок булар болсо өзүнүн кыздарын образованиясын жакшы беришет, жакшы тарбия беришет. Бай үй бүлөлөр менен кудалашайын деген ойдо Казымбей угуп калат Калис Корхандын баласына келин издеп жатканынчы. Анан ошол моменттен баштап кыздарын болсо аракет кылат ошолорго түрткүлөпчү, мындай жагынткангайчы. Анан Ифакат айымга Сунна жагып калат. Анан Суннаны болсо ошого келин кылып алып беребиз деп бир күнү куда түшүп барабыз дешишет. Ошол күнү Ферит болсо Газиантепени кичине айланайын деп жолго чыгат. Чыкканда баягы Сейранды жолуктуруп калат, случайный Суннанын сиңдисичи. Анан экөө болсо ошол жерден тилдери келишпейт. Ошондон бери эле экөө мындай тааныш болуп калышат да, мындай жүзүнөн эле тааныш болуп калат да. Анан эле түрктөрдүн обычайы боюнча баягы билесиңер да, кофе алып барышат го биринчи куда түшүп келген адамга. Сунна аябай мындай, Сунна менен Сейран эки башка аң сезимде чоңоюшкан да, мындай айтканда. Сунна мен турмушка чыксам, үй бүлөнү баксам, бактылуу аял болсом деп ушундайчы домашняя кыз. Сейран болсо мен окуйм, иштешим керек, карьера деп ушинтип жүргөн кыз да, бирок атасы уруксат бербейт эле. Анан баягы кофени ырастап бергенден кийин Сунна аны болсо этажкадан төпүштөн чыгып кетип, аябай толкунданып, баягы отурган коноктордун астына барганда кофени төгүп алат. Сейран мынтип карап калган болот да, эшиктен башын киргизипчи карап калганда эле ошону байкап калат Феритчи. Мен апасына шыбырайт, бул Гүлгүн Фериттин апасы болот. Апасына шыбырайт, мен ушул кызды алам деп. Анан эле мани беришпей, Казымбей да мани бербей, акыбет эмне болорун билбей эле эптеп ушул бай үй бүлө менен куда болуп калайын деген максатта макул ушу кызымды берейин деп берип коет. Бирок булардын артынан Казымбей билген жок да, эгер турмушка тийбей калган кыз болсочу, албай койсочу, уже артынан кеп таркайт да, айылдаштары, кошуна коңдорунанчы, бул кыздын бир жери не то, эмнеге турмушка сразу отказ келди биринчи эмесинен депчи. Анан ошон үчүн булар болсо Газиантепеден көчүп Стамбулга кетишет. Свадьбасы болот, өзүңөр көргөндөй. Свадьбасында кыз өзү мындай маанайы жок, өзү калагандай болгон жок Сейрандынчы. Анан Сейран болсо биринчи эле нике түнүндө гостиницага кирсе эле бир аял турган болот. Ал көрсө, Пелин деген айым бул Фериттин сүйгөн кызы, мындай айтканда бывшаясы ужечи. Анан бирок
айтат, сен уже билдиң деп, азыр ушул жерден чыксаң, сен уже кыз болбой чыкты деп, мени кетирүүдү деп сөзгө каласың деп, айла жоктон кыз намыс деп жашап калат. Үчөө договор кылып алышат да, Мердуса Ферит айтат да, менин сүйгөн кызым жөнүндө эч ким билбеш керек депчи. Взамен мен сени окутам депчи. Анан кыз макул болот. Бирок ошондой күндөрдүн биринде жашап атышканда булар Фериттин үйү чоң особняк болот. Аябай ошол особнякта жашаганга көбү ашыгышат да, мындай айтканда. Өзүңөр көргөндөй мындай чоң столдо отуруп алып чай ичип, бактылуу болуп өзүнчөчү. Халисаганын жүзүнө карап, ушинтип маңдайына карап ушинтишет да. Анан ошондой күндөрдүн биринде бир бала келет. Бул деген Сейрандын жигити, Юсуф деген жигит болот. Бул Юсуф келип өзүнчө ошол жерге жумушка орношо алат, охранник болуп, же ушу Сейранды алам деген максатта. Анан кандайдыр бир жолдор менен Юсуф да жок болуп кетет. Сериалда өзү деле түшүнүксүз сериалда эмне болуп кеткенин. Анан кийин экөө чогуу жакшына бири бирин айтор ортосунда сүйүүлөр пайда боло баштайт. Бири бирин бул болсо эми бир күнү болсо Суннага куда түшүп келет. Бул жакын эле бир авторитети бар жакшы адамдарданчы. Анан куда түшүп келгенде Сунна ага турмушка чыккысы келбейт. Анткени баласы бирдемсе да, мындай психический оорубу бирдемсе да ушундай. Кыз турмушка чыккысы келбейт. Анан Сейрандар свадьба күнү, той күнү урдашат Суннаны үйүнө урдап кетишип, ошондон баштап Сунна алардын үйүндө жашап баштайт. Ошол эле заматта Фериттин жанында дайыма кызматчысы жана айдоочусу болуп жүргөн бул баланын аты, бул кишинин аты Абидин. Абидин деген секинден сырттан Суннаны жакшы көрүп жүрөт. Чынында эч айтпайт бирок. Анан булар болсо чогуу бир вечеринкага барып, ойношот чогуу чүй. Сейран, Ферит, Абидин болуп. Анан ойногон моменттерде эле баягы мас акыбалда, Сейран жоктойчу, мас акыбалда Сунна менен Сейрандын эжеси менен Ферит экөө өбүшүп алышат да, мына айткандайчы, жакындашып. Ошол моментти Абидин көрүп калат, бирок эч ким эчтекени айтпайт. Ошондон баштап Сунна болсо ойлонуп баштайт, бул менин бактым эле, менин бактымды алды окшойт Сейран деп. Негедир мамилеси Суннаны урдап кетишкени үчүн баягы Суннаны алабыз деп аткан тарап Халисаганын үйүнө келип алат, биздин Суннаны тапкыла деп. Анан Сунна, Абидин, Сейран болуп баардыгы качып кетишет тоогачу. Токойго барып, ошол жакта палаткалар сатып алып качып кетишет. Ошол моменттерде бул Фериттин акеси болот, Фуат деген. Бул чачы кыска айым. Мунун Фуаттын аялы экөө балалуу боло албай жүрүшкөн болот көп убакыттан бери. Анан экөө болсо баягы Фуаттар билет да каерде экенин, баягы бала чактан бери Ферит менен Фуаттын жакшы көргөн местасы экен да, ушул токойчу. Ошол жака барышып, анан алар менен көрүшүп, коштошуп келатканда авария болуп, Фуат бул дүйнөдөн кайтыш болот. Баягы кинодойчу. Анан кийин айла жоктон үйгө кайтышат, ыйлашып. Ошол моменттерде поддержка кылам деп, Сейран Феритти поддержка кылам деп, ошентип атып, бири-бирин сүйүп калышып, акыртуу экөө жатып алышат. Ошол моментти көрүшүп, баягы ага чейин экөө эки башка диванда жатып жүргөн да, бири-бирибизди тааныбайбыз депчи. Мындай бирөөсү креслого, бирөөсү спальняга жатып жүргөн да. Экөө күн Кудайдын куттуу күнү эле урушуурчу, мындай айткандайчы. Анан кийин жатып алган болсо, нары жактан баштан баягы крышадан келип дайыма кирип жүрчү Пелин уже көрүп калат, анычы көрүп калып, буларга айтып коет, булар болсо фиктивный брак болгон деп. Ошону айтып койгондон кийин эле Казымбей келип кызын алып кетип калат. Ошол 1-сериалдан 18-сериалга чейин ушундай болуп бүттү. Ошол достор, мен сиздерге 1-сезон 1-сериалдан баштап 18-сериалга чейин кыскача айтып бердим, аракет кылдым айтып бергенге. 2-сезонун кийинки видеодо чыгарам. Эгер менин видеом жаккан болсо, мага лайкты басып, анан комментарий калтырып кетиңиз, эгер ой пикириңиз болсо. Менин каналыма катталганды унутпаңыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.